şeriatımız boyunca ayal törölgönden ölgөнгө чейин erkektin kamkorluğunda boluş gerek dedi. Törölgönden ölgөнгө чейин erkektin kamkorluğunda boluş gerek. Misalı törölgönde kim karjılaydı? Atası karjılaydı. Atası ötüp ketse bir tuğanları karjılaydı. Turmuşka çıkkandan keyin kүйөөsү karjılaydı. Keyin baldarı çoğu baldarı karjılaydı. Görmöysүңөр. Demek bu жерде бүт бардык жерде ne? Oşu ayalga kam көргөн биздин şeriatыбыз. Yemi bizde daha bir mesele var bu yerde. Bardığı bizde şeriatında çincer kılıp durup baylap koygan. Peygamberimiz aytat, eğer de Allah Taala'dan başka bir öge sajda kılığa ruhsat berilgende men ayaldı kүйөөңөргө sajda kılgıla dep buyurmakmın. Biroq şeriatta alı ruhsat emes deydi. Demek ayal kүйөөsүн урматташ керек. Kүйөөсү өзүнүн энесин урматташ керек. Себеби 5 энелердин там анасында дейт. Мына туугандар. Бардыгы бири-бирин чынжыр байлап койгондо, kүйөөсү энесин сыйлаш керек, энеси атасын сыйлаш керек, атасы чоң энесин сыйлаш керек. Карасаңар, бардыгыны бири-бирине чынжыр кылып байлап койгон туугандар. Ошол жагында биз эске алышыбыз керек. Мисалы, пайгамбарыбызга ошол Хаким ибн Муавия келип айтып атат. Ya Resulallah, ayaldarыбыз тууралуу эмне дейсиз десе, пайгамбар айтты, мынтип жооп берди. Sizler özüңөр жеген нерселерден аларга дагы жедиргиле. Өзүңөр кийген нерселерден аларга дагы кийиндиргиле. Аларды токмок табагыла, жана жаман табагыла дейт. Ошол себептен сен аялыңды эч качан жамандаба дейт да биздечи. Аялды жамандаба. Жамандабаш керек. Мисалы кейде аялың bir нерсени туура эмес базардан сатып алса, тыжырданып, үйдө чоң бир согуш чыгып кетет го. Ошондо сен ушунда тандай албайсыңбы, сен тигиндей мындай деп, сен аялыңды көп жемелей бербе дейт да. Неге десе, сен деле ошо тандаган нерселериң арасында ошол аялың бар дейт. Ошо аялың да өзүң тандагансың дейт. Эми ошого сен сабыр кылып жаша дейт да ошону мененчи. Сен аны өзүң тандагансың, ал өзү келген жок, өзүң танда ошону сен алдыңбы? Эми ошого сен сабыр кыл дейт, ал болгон ошол. Сен өзүң тандагансың дейт да. Силердин дейт, ошо жубайларыңардын алдында кандай милдетиңер болсо, жубайларыңардын дагы ошондой эле силерге карата милдеттери бар дейт туугандар. Демек, бул жерде эркек аялдын милдеттери бар экен. Анан бизде көбүнчө ошол үйлөнгөндөн кийин эркек балдар ошо аялына көңүл бурат экен да, ата-энесин кээде унутуп калат экен да. Ата-энесин анча көңүл бөлбөй калат экен да. Ошондуктан мен кээде нике кыйганда айтам да, ошол келиндерге, силер ошол күйөөңөрдүн ата-энесин жакшы карагыла. Күйөөнүн ата-энеси, кайнене, кайнатаңды жакшы карап, ошолорду сыйлап, кызматын кылсаң, кызмат менен табасың дейм да. Анан сенин күйөөңдү сүйүп тийдиң, күйөөң жакшы дагы, анын ата-энеси жаман болуп калабы? Демек, сен күйөөңдү сүйүп тийдиңби, анын ата-энесин дагы өзүңдүн ата-энеңди сүйүп, ошону кара сыйла дейм. Эми элестетип көрүлү. Эгерде ошол келин бала келип туруп, кайнене кайнатасынын кызматын кылып, ошонун көңүлүн тапса, эң бактуу ошол экен да. Себеби күйөөсү кээде туура эмес иш кылып койсо, кайненесин айтса, кайненеси өзү эле аны туура жолго салып коет экен да. Гайкасын бұрап қояды екен өзі елечі. Жақшынақай болбойсың деп баяғы жерде. Мына Европадан bir киши келген екен, мен таң қалдым да, ошолун мақаласын оқып қалдым. Бұл Қырғызстанға келген екен, эмеге мына Қошқор районына келіп қалыптыр. Қошқор районына келіп, ошол жерде bir апаны айтады. Қартайған эле апа ошоқтың бойында тамақ жасап отыр, тигини кыл, муну кыл деп туруп, силерде bir кемпир ошоқтың бойында отуруп, барын башкарып коет экен, бар угат экен дейт. Қарасаң, bizde андай жоқ дейді. Балдары bizde ұқпайды, күйеу аялын ұқпайды, аялы күйеуін ұқпайды дейді. Ошол пенсияға шыққаннан кейін болды, үйді сатабыз дагы, ошо қарлар үйіне кетіп қаламыз біз дейді. Азыр дейді, мен Қырғыздың салт санасы жақты дагы дейді, мен дейді, жыл сайын балдарымды алып келдім дейді. Ошол жергечи, ошо Қырғыздардан силер үйрөнгүлө, кандай жашаш керек экендигини, күйөө менен аял кандай сыйлаш керек бирин, жыл болсо чоң энени, чоң атаны кандай сыйлаш керек, ошону үйрөтүш үчүн мен дейді, жыл сайын келем Кыргызстанга. Ошо интернеттен окуп калдым. Эми чын эле карасаң, бүт эле баарысы бизде ошо шариат боюнча да, шариатта ата-энени сыйла дейби, сыйла үйрөнгөн. Мисалы ата-энеге кайша сүйлөбөйт эч ким, туурабы? Баягы жерде. Туура эмес болуп атса дагы, ошо ата-энени урматы үчүн уюн чыкпай турат, урушат. Кийин жин таркагандан кийин мен мындай кылган болчумуз, сиз туура эмес түшүнүп алыпсыз деп туруп, кийин түшүндүрүп айтат да баягы жерде. Мына туугандар. Ошондуктан бизде эмне айрыкча аял заты бул бизде үйдүн куту деп коет. Үйдүн куту. Аял затын биз эгер сыйлай турган
bolsak, demek özübüzdün ошол кыздарыбызды сыйлаган болобуз. Эми мен сөзүмдүн аягында bir сөздү айтып кетейин. Bir кишинен сураптыр, bir акылмандан. Аялга кандай мамиле кылыш керек деген суроосуна ошол акылман киши жооп берип атат. Акылман киши. Сенин кызыңа башка бирөөлөр кандай мамиле кылуусун кааласаң, аялга сен да ошондой мамиле кыл дейт. Мына тугунду. Карасаңдар, айтты сонун сөз, а? Аялга кандай мамиле кылыш керек десе, сен өзүңдүн кызыңа башка бирөөлөр кандай мамиле кылуусун кааласаң, сен да аялыңа ошондой мамиле кыл дейт. А биз болсо эмне? Өзү аялын урат, аялын сөгөт, ар кандай жаман сөздөрдү айтат, анан кызына эмне? Бирөө жаман мамиле кылса, болушат да кызыначы. Себеби өзүнө кайтып атат ошол нерсе. Себеби бул карыз нерсе да баягы жердечи. Кезек менен кете берет. Эгерде сен аялыңа жакшы мамиле кылсаң, кызыңа дагы ошондой бир мамилени көрөсүң. Анан дагы бирөөнү айтып коет дейт. Өзүнүн баласын урушуп атат дейт. Сен адам эмессиң сен. Начарсың сен. Аялыңды башкара албайсың. Андан көрө кызым жакшы, күйөө баламды башкарып алган деп коет дейт. Баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Ушундай тарбия болуп калды да азыркы замандачы. Ал жерде эмне? Ата-энени урматташ керек, күйөөнү урматташ керек деп туруп, эмне? Кыздарга тарбия берели, балдарга дагы эмне? Ошол эмне? Аял затын, карындашыңды, эжеңди баарын сыйла деп туруп, аларга дагы бир жакшы тарбия беришибиз керек тугандар. Мына ошол менен биз кыскача колдон келишинче аракет кылдык. Аял затынын орду кандай экендиги жөнүндө шариятыбызда кандай сөздөр айтылган, ошону биз айтып түшүндүрдүк. Алла разы болсун барыңыздардан. Анда жумага азанды баштай берели иншалла.